Белгилүү актер Таукел Муслим махабаты бир көрүп жактырдым. Режиссер Руслан Акундун апамды издеп эки тасмаларына тартылып, Кыргызстанда да жылдызы жанган казак актеру, теле алып Таукел Муслим үйлөндү. Бул кабарды укканда казак гана эмес, бир топ кыргыз кыздары да бармак тиштеп кала беришти. Казакстанда секс-символ атыккан актердун жүрөгүн 24 жаштагы Махабат Туктубаева казак кызы багындырган. Махабат Туктубаева Караганда Сулус 2017 сынагынын биринчи вице-мисс намынын жеңүүчүсү, модель, келечектеги врач. Биз актер Таукел Муслим менен байланышып, жубайы, алардын сүйүү баяны тууралуу маектештик. Махабат экөөбүз жарнамалык роликке тартылып жатып таанышканбыз. Баарыңыздардын куттуктоолоруңузга рахмат айтам. Оба, мен 3 ай мурун баш кошуп, азыр үй бүлөлүк жашоонун даамын татып жаткан учурум. Жубайымды тааныштырсам, аты Махабат. Ал 24 жашта, Казакстандын Костанай шаарында туулган. Кесиби боюнча врач. Ушул жылы интернатураны аяктайт. Махабат экөөбүз 2019 жылдын апрель айында менин чач тарачыма жарнамалык видео тартуу учурунда таанышканбыз. Ошондо биринчи жолу көргөндө эле Махабат мага жагып калды. Сүйкүмдүү, бою узун кыз экен. Анын бою 1,75 см. Таанышып, сүйлөшүп көргөндөн кийин тарбиялуу, жакшы кыз экенин түшүндүм. Ошондон баштап күз айларына чейин сүйлөшүп жүрдүк. Андан кийин баш кошуу чечимин кабыл алдык. Азыр бир үй бүлө болуп түтүн булатып жатканыма кубанычтамын. Кинодогудай укмуштуудай үйлөнүү сунушун киргизген жокмун. Мен кинодогудай укмуштуудай сүйүүнүн сунушун киргизген жокмун. Жөн эле кел үйлөнөбүз дедим. Ал макул болду. Үйлөнүү тойбузду качан өткөрүү тууралуу көп суроолор берилип жатат. Махабат экөөбүз тең жылуу мезгилди жакшы көрөбүз. Ошол себептүү заманбап тойубузду кышында эмес, жай мезгилинде өткөрүүнү туура көрдүк. Азыр нике кыйдырып, никебизди расмий каттоодон өткөрдүк. Чогуу жашап жатканыбызга 3 ай болду. Азыр бизде баары жакшы, эч нерсеге өкүнгөн жокмун. Мен бактылуумун, Махабат да бактылуу деп ойлойм. Эми экөөбүз бири-бирибизди бактылуу кылганга, бири-бирибизди таарынтпаганга, капа кылбаганга дайыма аракет кылабыз. Жубайым тууралуу айтсам, ал ак көңүл, такыр жаман ою жок, жалаң жакшыны ойлоп, бардык адамдарга жакшы мамиле кылган адам. Махабат ушул сыпаттары менен мени өзүнө тартып алды. Махабат апама жакпай калса андан кыйын болмок. Мен дайыма апам менен кеңешип, анын пикири менен эсептешип иш кылам. Бул тууралуу маектеримде да айтып келем. Махабатты алгач апам менен тааныштырдым. Апама жакты. Андан кийин убакытты соозунун мааниси жок болчу. Дароо эле үйлөнүү тууралуу сунуш киргиздим. Махабат апама жакпай калса анда кыйын болмок. Бирок мен дайыма туура тандоо жасайм деп ойлойм. Менин тандоому апам сыйлайт. Үйлөнгөнгө чейин эле жубайым тамакты даамдуу жасаса, кызганбаса деген тилегимди билдирип келгем. Бул жаатта маселе жаралган жок. Махабат тамакты даамдуу жасайт. Ачка калбайм, кызганбайт дагы. Буйруса эми балалуу болуу пландап баштайбыз. Биз үчүн канчалык көп балабыз болсо ошончолук жакшы. Бирок буйруганы, Кудайдын бергенин алабыз. Таукел менен номеримди сураганына ишенген эмесмин. Мен мындан ары Махабат Муслиммин деп жазды Таукел Муслимдин жубайы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында. Актердун жубайы жолдошу менен кантип таанышып калганын баяндады. Түгөлөрдүн Махабат баяны сизге да кызык болсо керек. 2019 жылдын февраль айында окуумдан Алматыга которулдум. Менин жан дүйнөм бул шаарга барууну самачу. Мурда моделдик студияда эмгектенгем. Сынактарга, мода көзөмөлдөрүнө катышкам. Костанай, Караганда, Астана менен Алматыдагыдай деңгээлде эмес экенин өзүңүздөр билесиздер. Алматы мүмкүнчүлүктөрдүн шаары. Алматыга которулгандан кийин кызыктуу бир иште өзүмдү сынап көргүм келди. Инстаграмдан кастингдер тууралуу маалыматтарды, жарнамаларды карап чыктым. Мага ылайык келгендердин шарттарын аткарып көрдүм. Бир канча убакыттан кийин жарнамага тартылууга чакырышты. Бардым. Ал жарнамага Таукел да тартылмак экен. Тартуу иштери бүткөндөн кийин кетейин деп сыртка чыгып телефонумдун батарейкасына отуруп калганын көрдүм. Ал учурда шаарды жакшы билбегендиктен керектүү даректерин телефондогу тиркеме аркылуу тапчумун. Ошентип кубаттагыч сурап таппай койдум. Ал учурда уюштургандардын бири келип, биз тартуу иштерин бүтүргөнгө күтүп тур, сизди жеткирип коебуз деди. Таукел менен номеримди сураганын айтып, ага номеримди берүү үчүн уруксат сурады. Ал тамашалап жатат деп ойлоп, жылмайып гана койдум. Тартуу иштери бүткөндө күтүп туруудан башка аргам жок эле. Бир маалда артымдан сени жеткирип коем деп сурады. Мен коркуп кеттим. Карасам жанында Таукел туруптур. Жолубуз бир болсо деп жооп бердим. Ал менин барар жеримди билбей туруп жолубуз бир деп жооп берди. Бирок чын эле бир тарапка барат экенбиз. Мына ушинтип башталган бул окуя 2019 жылдын апрель айында болгон. Маалымат булагы Супер Инфо Чекиткеji.
Спортқа қойылған ақшалар